Мен мамлекетте болуп аткан чындыкты айтып атам. Мен буларга мамлекетти мындан ары башкарууга берсе болбойт экенин айтып атам. Анткени мындай сабатсыз адамдар, мындай түркөй караңгы адамдар мамлекетти туңгуюк алып барат. Бирок чын-чынына келгенде мындан артык туңгуюк болушу мүмкүн эмес бүгүнкү өлкөдөгүдөй. Өлкө абсолюттук түрдө тупикке келип туруп калды. Экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы абсолюттук кризиске келип кептелдик. Мына эми кечээки шайлоонун айынан бизде жаңы саясий кризис дагы башталды. Тилекке каршы бүгүнкү бийликтин пастыгы, алдыда эч нерсе көрө албай аткандыгы, өздөрүнүн мындай сабатсыздыгы, караңгылыгы мамлекетти мындай бандиттик режимге, террордук режимге алып келип койду да. Мына эл көрөт, мына азыркы бийликти Кудай урат. Аллахтан өткөн адилеттүү эч ким жок. Кудай урат буларды. Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрүүчүлөрү. Бизде бүгүн конокто белгилүү саясатчы Бактыбек Калмаматов. Биз парламенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал тууралуу сүйлөшөбүз. Бакыт мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле суроомду ушу сизди камалат экен деген маалыматтардан баштагым келип турат да. Анткени буга чейин Өмүрбек Текебаевка кол салуу болоордон бир нече күн мурда социалдык тармактарда Өмүрбек Текебаевка кол салуу болот экен деген маалыматтар жүрдү эле. Анан көп өтпөй эле кол салуу болду. Ошолор менен катар эле Бактыбек Калмаматов эми камалат экен деген маалыматтар турат. Буга мындай чочулоого негиз барбы? Саламатсыздарбы. Эгер мындай мен өзүмдүн билгеним менен ала турган болсом, өзүмдөгү маалыматтар менен ала турган болсом, чындап эле ошондой маалыматтар бар, сигналдар бар дейли. Мындай саясат, мындай эреже буга чейин да колдонуп келген. Адамдардын кулагын көндүрүш үчүн, же болбосо биздин тегерегибиздеги адамдарга кайсы бир деңгээлде басым жасатыш үчүн, коркутуш үчүн ушинтип бийлик өзүнүн жаңкы көмүскөдө өзүнүн заказдарын аткарган журналисттер аркылуу, сайттар аркылуу ушундай ушактарды алдын ала чыгарып, мындай элдин демин текшерип көрөт да. Эл эмне дейт экен, бир ушундай кылып көрөлүчү деп, анан ошол эле учурда бул мындай кыйыр түрүндө басым да. Бирок мен өзүм тарапташтарыма дагы мындай ачык айта алам, жана менин колдоочуларыма да айта алам, кыргыз элине да айта алам. Мени камаганга бир дагы негизи жок. Мен мамлекеттен бир бүдүр таш, бир карыш жер албаган баламын. Мен эч качан элиме кыянаттык, чыккынчылык кылбаган баламын. Менин бул жашоодогу топтогон репутациям таза, менин басып өткөн жолум таза. Мен бир да күн мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Демек, мага кандайдыр бир кылмыш ишин козгогонго негиз жок. Анан жок, биз күчкө салып эле ушул ашыкча көп нерсени айтып коюп атат, биздин бетибизди ачып коюп атат, элге чындыкты жеткизип коюп атат, биз бунун үнүн өчүрүшүбүз керек деген жол менен андай камоолор бизде буга чейин деле болгон. Көптөгөн саясатчыларды ошентип эле камап, кийин эч бир далили жок түрмөдөн чыгарып жүрүшкөн да учурлар болгон да. Тилекке каршы бүгүнкү бийликтин пастыгы, алдыда эч нерсе көрө албай аткандыгы, өздөрүнүн мындай сабатсыздыгы, караңгылыгы мамлекетти мындай бандиттик режимге, террордук режимге алып келип койду да. Ошондуктан мен буга чейин деле айткам, бүгүн биз учурда абсолюттук хандык же болбосо авторитардык режимде жашап атабыз да. Адамдын көз караштары үчүн, адамдын айткан сөзү үчүн куугунтукка кысымга алынган заманга келип калдык да. Биз мындай кызымды өз учурунда Бакиевдин маалында көргөнбүз да. Адамдар жөн эле кысымга алынып камалбастан 40тан ашык кыргыздын эр азаматтары атылып кеткен да. Акырында кетеринде жөн кетпей 100гө жакын баланы дагы атып салып туруп кетип калган да. Мына бүгүнкү азыркы бийликтин дагы башкаруу режими, башкаруу тартиби дал Бакиевдикине окшош. Биз 2010-жылы ушундай проблемалардан кутулдук го деп ойлогонбуз да. Тилекке каршы мына арадан 11 жылдан кийин
ошол реваншисттик күчтөр бүгүн бийликке келди. Кайра ошолор жеңип келип, бүгүн ошол биз 10 жыл мурда жокко чыгардык деген режим кайра орноду да. Коёмдой окшош. Куугунтуктары, кысымдары, мыйзам талаасынан чыгып кетип түшүнүктөр менен башкаруулары баары жогу коёндой окшош да. Ошондуктан мени камаганга же мага карата кылмыш ишин козгогонго негиз жок. Эгерде мен мындай эле айтайын да, качкандагы Кудай дейт, куугандагы Кудай дейт да. Эгерде азыр мени жөн эле жасалмалап бир жол менен мындай бурмалоо жолу менен камайбыз дей турган болсо, мына эл көрөт, мына азыркы бийликти Кудай урат. Аллахтан өткөн адилеттүү эч ким жок. Кудай урат буларды. Мен булардын азыр мага көрсөтүп аткан кысымын мен көрүп атам да. Буга чейин менин инимдин үйүндө тинтүү болду. Биздин аркабыздан котолоп машиналар менен ээрчип жүрөт аңдып. Мына ушунун өзүн көрүп туруп, мен булардын кандай башкарууга жөндөмсүз экенин, жигитче күрөшүүгө жөндөмсүз экенин көрүп атам да. Бирок ушунда дагы бир мындай психологиялык жактан басым болот да, сиз мындай өзүңүздү цензуралап, ооздуктап деп ушундай бир кадамдарга бардыңызбы? Балким. Мындай да. Мен мамлекетте болуп аткан чындыкты айтып атам. Мен буларга мамлекетти мындан ары башкарууга берсе болбойт экенин айтып атам. Анткени мындай сабатсыз адамдар, мындай түркөй караңгы адамдар мамлекетти туңгуюк алып барат. Бирок чын-чынына келгенде мындан артык туңгуюк болушу мүмкүн эмес бүгүнкү өлкөдөгүдөй. Өлкө абсолюттук түрдө тупикке келип туруп калды. Экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы абсолюттук кризиске келип кептелдик. Мына эми кечээки шайлоонун айынан бизде жаңы саясий кризис дагы башталды. Анан мен ошолордун баарын эмнеге айтпашым керек? Мени эч нерсе чектебейт аны айтканга. Анткени бул өлкө сөз эркиндигин куралган өлкө. Бул өлкө адам укугун сактаганды калыптандыра алган өлкө. Бул демократиялуу өлкө. Ал өлкөдө эмне үчүн адамдардын көз карашы үчүн куугунтук болуш керек? Ал өлкөдө эмне үчүн өзүнүн айткан чындыгы үчүн куугунтукту алыш керек? Бүгүн булардын бийлиги бар, күчү бар. Бүгүн булар өкүмзардыкка салып, күчкө салып адамдарды камап оозун жаап коюшу мүмкүн. Бирок камоолор менен, куугунтуктоолор менен, адамдарды кысымга алуу менен мамлекеттеги экономикалык, социалдык проблеманы чечкен мен бир да башчыны көргөн эмесмин. Камоолор, куугунтуктоолор бизди экономикалык тупиктен алып чыга албайт. Бул жаңкы үйдөгү жаш тентек кыздар болот. Үйдү шыпыр десең, шыпырып келип туруп, шыпырындысын паластын алдына бекитип койгон. Булар ошондой кылабыз деп атпайбы? Мамлекетти мындай тентектер башкарганга болбойт. Менин айтып атканыман, мамлекеттеги экономикалык абал курчуп кеткен жок. Менин айтып атканыман социалдык абал курчуп кеткен жок да. Тескерисинче бүгүн бийликте жоопкерчилик алган адамдардын шалакылыгынын айынан ушул акыбалга келдик да. Эгерде менин айтып атканыман, эгер мен камалсам, эгерде мен ушул саясаттан кетсем, мамлекеттин мамлекеттин экономикалык абалы калыбына келип калат десе, мамлекеттин социалдык абалы калыбына келип калат десе да, жашообуз дүркүрөп, өнүгүүнүн жолуна түшүп кетет, ошого Калмаматов эле тиешелүү, ошого Калмаматов эле күнөөлүү десе, берсин анда ушул отурган азыркы бийлик ошондой кепилдикти элге. Мен азыр ушул силердин студиядан чыккандан кийин ушул турушумда мен ГКМдин алдына барып, өзүм камоого мен уруксат берем. Эгерде менин саясаттан кеткенимен ушул мамлекет дүркүрөп өнүгүп кетет десе, мен азыр барып аэропорттон билет алып мамлекеттен чыгып кеткенге даярмын. Бирок аны менен маселе чечилбейт да.